41 bölüm. Aradan 2 yıl ötkөндөн кийин фараон түш көрдү. Түшүндө ал дарыя боюнда туруптур. Дарыядан көрүнүшү жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жүрүптүр. Алардан кийин көрүнүшү начар, арык жети уй чыгып, дарыянын жээгинде оттоп жүргөн тиги уйларга кошулду. Анан көрүнүшү начар, арык уйлар көрүнүшү жакшы, семиз уйларды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетти. Анан ал кайра уктап дагы түш көрдү. Түшүндө бир сабактан бадырайган жакшынакай жети баш буудай өсүп чыкты. Алардан кийин чүрүшкөн, чыгыш шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай өсүп чыкты. Анан чүрүшкөн буудай баштары бадырайган дандуу жети баш буудайды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетип, мунун түш экенин түшүндү. Эртең менен фараондун тынчы кетип, Мисирдин бардык сыйкырчылары менен акылмандарын киши жиберип чакыртып алып, аларга өзүнүн түшүн айтып берди. Бирок эч ким анын түшүн жооруй алган жок. Ошондо башкы шарап сунуучу тура калып фараонго мындай деди: "Күнөөлөрүмдү азыр эстеп жатам." Фараон кулдарына ачууланып, "Мени жана башкы нан сунуучуну сакчылардын башчысынын үйүнө каматып салган эле. Ошондо биз бир түндө түш көргөнбүз. Ага да мага да өзгөчө мааниси бар түштөр кирген. Ал жерде биз менен сакчылардын башчысынын кулу жаш еврей жигит бирге болгон. Биз ага көргөн түштөрүбүздү айтып бергенбиз. Ошондо ал ар бирибизге түшүбүздү жооруп берген. Ал кандай жооруса ошондой болуп чыкты. Мен өз ордума кайтып келдим, тигини болсо асып салышты." Ошондо фараон киши жиберип Жусупту чакыртты. Аны зындандан шашылыш түрдө чыгарышты. Ал чачын алдырып, кийимдерин которуп фараонго келди. Фараон Жусупка мындай деди: "Мен түш көрдүм, бирок эч ким жооруй алган жок. Сени түш жооруй алат деп уктум." Жусуп фараонго мындай деп жооп берди: "Мен эмес, Кудай аны фараонго жакшылыкка жооруп берет." Анан фараон Жусупка түшүн айтты. "Түшүмдө мен дарыя жээгинде туруп турмун. Дарыядан көрүнүшү жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жүрүштү. Алардан кийин арык, көрүнүшү эң начар, омурткалары оркуйгон жети уй чыкты. Мен бүтүндөй Мисир жеринен мындай арык уйларды көргөн эмесмин." Анан жети арык уй мурдагы жети семиз уйду жеп салды. Семиз уйлар алардын ичине кирип кетти, бирок алардын ичине кирип кеткени билинген жок. Алардын көрүнүшү баштагыдай эле арык бойдон калды. Анан мен ойгонуп кеттим. Анан дагы түш көрдүм. Түшүмдө бир сабактан бадырайган жакшынакай жети баш буудай өсүп чыкты. Алардан кийин ичке чүрүшкөн, чыгыш шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай өсүп чыкты. Анан чүрүшкөн буудай баштары бадырайган дандуу жети баш буудайды жеп салды. Мен муну сыйкырчыларга айттым, бирок эч кимиси жооруй алган жок. Ошондо Жусуп фараонго мындай деди: "Фараондун түштөрүнүн мааниси бир. Кудай эмне кыларын фараонго билдириптир. Жети семиз уй бул 7 жыл. Жети баш дандуу буудай бул 7 жыл. Экөө бир түш. Ал семиз уйлардын артынан чыккан кыржыйган арык 7 уй бул да 7 жыл. Ошондой эле чүрүшкөн, чыгыштын шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай бул ачарчылыктын 7 жылы. Мына ошондуктан мен фараонго Кудай эмне кыларын фараонго көрсөттү дегем. Азыр бүткүл Мисир жерине мол түшүмдүү 7 жыл келе жатат. Андан кийин 7 жылдык ачарчылык келет. Мисир жериндеги бул мол түшүмдүн баары унутулуп, жерди ачарчылык жабыркатат. Ошондо молчулуктан кийин келген ачарчылыктын кесепетинен жердеги мурунку молчулук билинбей калат, анткени ачарчылык аябай катуу болот. Ал эми фараондун түшүнүн 2 рет кайталанышы Кудай сөзүнүн чындык экенин жана жакын арада Кудай аны орундатаарын билдирет. Эми фараон акылдуу, даанышман адам караштырып көрүп, аны Мисир жерине эл башы кылып койсун. Фараон жер-жерлерге көзөмөлдөөчүлөрдү коюп, мол түшүмдүү 7 жылда Мисир жериндеги түшүмдүн 5тен 1 бөлүгүн жыйноого буйрук берсин. Алар келе жаткан жакшы жылдардагы эгиндин баарын азык үчүн фараондун карамагына жыйнап, шаарларга чогултуп алышсын да сактап турушсун. Бул азык Мисир жеринде боло турган 7 жылдык ачарчылыкта жер жүзү ачарчылыктан кырылып калбаш үчүн камдалган азык болсун. Бул сөз фараонго жана анын кызматчыларынын бардыгына жакты. Ошондо фараон кызматчыларына мындай деди: "Кудайдын руху бар ушундай адамды таба алабызбы?" Анан фараон Жусупка мындай деди: "Кудай сага ушунун бардыгын ачып бергендиктен, сендей акылдуу, сендей даанышман адам жок. Сен менин үйүмдү башкарасың, сенин сөзүңдү бүт элим угат. Бирок мен сенден тактым менен гана жогору турам." Ошентип, фараон Жусупка "Мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коем" деди. Анан фараон колунан шакек мөөрүн чыгарып, Жусуптун колуна салды. Үстүнө ак матадан кийим кийгизип, мойнуна алтын чынжыр такты. Анан аны өзүнүн арабаларынын экинчисине отургузууга, элге
таазим кылгыла деп жар салууга буйрук берди. Ошентип фараон аны бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып койду. Анан фараон Жусупка: "Мен фараонмун, бирок бүткүл Мисир жеринде сенсиз эч ким эч нерсе кылбайт" деди. Фараон Жусупка Сапенат Панеях деген ат койду. Ага аялдыкка Оондун дин кызматчысы Патипердин кызы Асынатты алып берди. Жусуп бүткүл Мисир жерин аралап чыгууга кетти. Жусуп Мисир падышасы фараондун алдына келгенде 30 жашта эле. Жусуп фараондон чыгып бүткүл Мисир жерин аралап чыкты. Жер мол түшүмдүү 7 жылда ар бир баш буудайдан кочуш толтура дам берип жатты. Ошондо ал Мисир жеринде болгон түшүмдүү 7 жылдын ичиндеги бардык эгинди жыйнап шаарларга жыйып койду. Ар бир шаарга ошол шаардын тегерегиндеги талаанын эгинин жыйдырды. Ошентип Жусуп абдан көп эгин жыйып алды. Эгин деңиз кумундай көп болгондуктан санаганында токтотту, анткени санак жетпей калды. Ачарчылык келгенге чейин Жусуп 2 уулду болду. Аларды ага Оондун дин кызматчысы Патипердин кызы Асынат төрөп берди. Кудай менин бардык азабымды, атамдын үйүн унуттурду деп Жусуп Тун уулунун атын Менаше койду. Кудай мени азап чеккен жеримде жемиштүү кылды деп экинчисинин атын Эпрайым койду. Ошентип Мисир жериндеги мол түшүмдүү 7 жыл өтүп кетти. Анан Жусуп айткан 7 жылдык ачарчылык келди. Бардык жерде ачарчылык болду, бирок бүткүл Мисир жери нандан өксүгөн жок. Мисир жеринде да ачарчылык башталганда эл фараондон эгин сурап боздой баштады. Ошондо фараон бүткүл мисирликтерге Жусупка баргыла, ал эмне десе ошону кылгыла деди. Бүткүл жер жүзүндө ачарчылык болду. Жусуп бардык кампаларды ачып, Мисир элине эгин сата баштады. Ачарчылык Мисир жеринде күчөгөндөн күчөй берди. Ошондо Мисирге Жусуптан эгин сатып алыш үчүн бардык өлкөлөрдөн келип жатышты. Анткени ачарчылык бүт жер жүзүндө күчөп турган эле. 42 бөлүм. Жакып Мисирде эгин бар экенин билип уулдарына: "Силер эмне карап турасыңар? Мен Мисирде эгин бар деп уктум. Өлбөй тирүү калышыбыз үчүн ошол жакка барып эгин сатып келгиле" деди. Ошондо Жусуптун 11 тууганы Мисирге эгин сатып келгени жөнөп кетишти. Бирок Жусуптун бир тууганы Бенжаминди Жакып аларга кошуп жиберген жок, анткени ал бул да кырсыкка учурап калбасын деди. Ошентип Исраилдин уулдары башкалар менен кошо эгин сатып алууга келишти. Анткени Канаан жеринде ачарчылык болуп жаткан эле. Жусуп болсо ал жердин башкаруучусу болгондуктан жер жүзүндөгү бардык элге эгин сатып жаткан. Жусуптун бир туугандары келип, жерге чейин ийилип ага таазим этишти. Ошондо Жусуп бир туугандарын көрүп, аларды тааныды, бирок таанымаксан болуп сурданып, "Кайдан келдиңер?" деп сурады. Алар Канаан жеринен азык сатып алганы келдик дешти. Жусуп бир туугандарын тааныды, бирок алар аны таанышкан жок. Ошондо Жусуп алар жөнүндө көргөн түштөрүн эстеп, аларга: "Силер тыңчысыңар. Силер бул жердин начар жерлерин көргөнү келдиңер" деди. Алар: "Андай эмес, таксыр. Сенин кулдарың азык сатып алганы келишти. Биз бардыгыбыз бир атанын балдарыбыз. Биз чынчыл адамдарбыз. Кулдарың тыңчы болгон эмес" дешти. Жусуп аларга: "Жок, силер бул жердин начар жерлерин көргөнү келдиңер" деди. Алар: "Биз сенин кулдарың 12 бир тууганбыз. Биз Канаан жеринде жашаган бир адамдын балдарыбыз. Кенже бир тууганыбыз азыр атабыздын жанында, ал эми бирөө жок болду" дешти. Жусуп аларга: "Силер тыңчысыңар деп мен ошон үчүн айткам. Эми силер минтип сыналасыңар. Фараондун өмүрү менен ант берем. Эгерде бул жерге кенже бир тууганыңар келбесе, силер бул жерден чыкпайсыңар. Араңардан бирөөнү жибергиле. Ал барып бир тууганыңарды алып келсин. Силер болсо камала турасыңар. Ошондо силердин айтканыңар чын же калп экени билинет. Чын болбосо, фараондун өмүрү менен ант берем. Силер тыңчысыңар" деди. Ошентип Жусуп аларды 3 күнгө каматып койду. 3-чү күнү Жусуп мындай деди: "Эми мындай кылсаңар, тирүү каласыңар, анткени мен Кудайдан корком. Эгерде силер чынчыл адамдар болсоңор, анда бирөөңөр силер камалган үйдө камалып турсун, калганыңар ачка отурган үй бүлөңөргө эгинди жеткиргиле. Айтканыңар чын болсо, өлбөйм десеңер, кенже бир тууганыңарды алып келгиле." Алар так ошондой кылышты. Ошондо алар бири-бирине: "Чын эле биз бир тууганыбызга кылган күнөөбүз үчүн жазаланып жатабыз. Биз анын жаны кыйналып турганын көргөнбүз. Ал бизге жалынып жалбарганда, биз аны укпай койгонбуз. Ошон үчүн башыбызга ушул кайгы түштү" дешти. Рубейн аларга мындай деди: "Балага каршы күнөө кылбагыла деп айтпадым беле. Бирок силер тил албай койгонсуңар. Мына, Эманын каны үчүн жазаланып жатабыз." Алар болсо Жусуптун түшүнүп турганын билишкен жок, анткени алардын ортосунда тилмеч бар эле.
Jusup alardan burulup basıp ketip ыйлап жиберди. Анан кайра келип, алар менен сүйлөшүп, алардын ичинен Шимонду алып, бир туугандарынын көзүнчө байлатып салды. Анан Жусуп булардын каптарына эгин толтуруп, ар биринин каптарына күмүштөрүн кайра салып, жолго жетерлик азык бергиле деп буйрук берди. Аларга так ошондой кылышты. Алар эгиндерин эшектерине артып, ал жерден жөнөп кетишти. Жолдо түнөгөн токтошкондо алардын бири эшегине жем бермек болуп, каптын оозун чечип, оозунан өзүнүн күмүшүн көрдү. Анан ал бир туугандарына менин күмүшүмдү кайра салып коюшуптур. Мына ал менин кабымда экен деди. Ошондо алардын тынчы кетип, коркконунан калтырашып бири-бирине Кудайдын бизге бул эмне кылганы дешти. Ошентип алар Канаан жерине атасы Жакыпка келип, болгон окуялардын баарын мындай деп айтып беришти. Ал жердин башкаруучусу бизге сурданып сүйлөп, бизди ошол жерге келген тыңчы катары эсептеди. Ошондо биз ага, биз чынчыл адамдарбыз. Биз тыңчы болуп көргөн эмеспиз. Биз бир атадан 12 бир тууганбыз. Бирөө жок болду. Кенже бир тууганыбыз азыр Канаан жеринде атабыздын жанында дедик. Анан ал жерди башкарган адам бизге силердин чынчыл адам экениңерди мен мындан билейин. Бир туугандарыңардын бирин мага калтырып, калганыңар эгинди алып ачка отурган үй бүлөңөргө жеткиргиле. Анан кенже бир тууганыңарды мага алып келгиле. Силердин тыңчы эмес, чынчыл экениңерди ошондо билип, бир тууганыңарды колуңарга берем. Анан силер бул жерде чарбаңарды жүргүзө берсеңер болот деди. Алар каптарын бошотуп жатканда, ар биринин кабынан күмүш салынган түйүнчөктөрү чыгып, күмүш салынган түйүнчөктөрүн көрүшкөндө өздөрү да атасы да коркуп кетишти. Ошондо атасы Жакып аларга: "Силер мени балдарымдан ажыраттыңар. Жусуптан жок, же Шимондон жок, эми Бенжаминди алып кеткиңер бар. Мунун баары менин башыма түшкөн мүшкүл" деди. Рубейн атасына мындай деди: "Эгерде мен сага Бенжаминди алып келбесем, эки уулумду өлтүрүп сал. Аны менин колума тапшыр. Мен аны кайра алып келем." Жакып аларга: "Уулум силер менен барбайт. Анткени агасы өлүп, өзү жалгыз калды. Эгерде силер бараткан жолдо бул да кырсыкка учураса, ак баскан башыма кайгы кошуп, өлгөндөр жаткан жайга саласыңар" деди. 43 бөлүм. Жер жүзүндө ачарчылык күчөдү. Алар Мисирден алып келген эгинди жеп бүтүшкөндөн кийин атасы уулдарына дагы барып бир аз азык сатып келгиле деди. Ошондо Жүйүт атасына мындай деди: "Ал киши бизге чечкиндүү түрдө, эгерде силер менен кошо бир тууганыңар келбесе, көзүмө көрүнбөгүлө" деген. "Эгерде инибизди биз менен кошо жиберсең, барып сага азык сатып келебиз. Эгерде жибербей турган болсоң, анда барбайбыз. Анткени ал киши, эгерде силер менен кошо бир тууганыңар келбесе, көзүмө көрүнбөгүлө" деген. Ошондо Исраил аларга: "Эмнеге мага ушундай жамандык кылдыңар? Ал кишиге дагы бир инибиз бар деп эмнеге айттыңар?" деди. Алар: "Ал киши биз жөнүндө, үй бүлөбүз жөнүндө сураштырып, атаңар дагы эле тирүүбү, бир тууганыңар барбы?" деди. Ошон үчүн биз ушул суроолоруна жараша жооп бердик. Анын бизге иниңерди алып келгиле дээрин кайдан билдик деп жооп беришти. Жүйүт атасы Исраилга: "Баланы мени менен жибер. Биз ордубуздан туруп жөнөйлү. Анан биз да сен да балдарыбыз менен кошо өлбөй тирүү калабыз. Ал үчүн мен жооп берем. Аны менден сурайсың. Эгерде мен аны алып келип алдыңа койбосом, өмүр бою сенин алдыңда айыптуу бойдон калайын. Биз минтип кечиктирбегенде эмгиче эки барып келмекпиз" деди. Атасы Исраил аларга мындай деди: "Эгерде андай болсо, анда мындай кылгыла. Өзүңөр менен кошо бул жердин мөмө жемишинен алып, ал кишиге белек катары бир аз бальзам, бир аз бал, стиракс менен ладан жыгачтарынын чайырынан, мистеден, бадам жаңгагынан алып барып бергиле. Колуңарга мурункудан башка күмүш алгыла. Ал эми кабыңардын оозуна кайра салып койгон күмүштү өз колуңар менен кайра бергиле. Мүмкүн бул жаңылыштыктан болгондур. Бир тууганыңарды да алгыла. Анан ордуңардан туруп, ошол кишиге кайра баргыла. Кудуреттүү Кудай силерди ал кишинин алдында ырайым таптырсын. Ал силерге Шимон бир тууганыңарды да, Бенжаминди да кое берсин. Эгерде баласы өтө турган болсом, баласыз эле өтөйүн." Ошентип бул адамдар колдоруна ушул белектерди, экесе күмүштү, Бенжаминди алып, ордуларынан туруп Мисирге жөнөштү. Анан Жусуптун алдына келишти. Жусуп алардын арасынан Бенжаминди көрүп, өз үйүнүн башчысына мындай деди: "Бул адамдарды үйгө киргизип, мал союп, тамак бышыр. Анткени бул адамдар мени менен түштөнүшөт." Ошондо ал адам Жусуп айткандай кылып, бул кишилерди Жусуптун үйүнө киргизди. Жусуптун үйүнө киргизишкенден улам бул кишилер коркуп кетишип, "Бул кабыбызга кайра салынган мурунку күмүштөр үчүн болуп жатат. Бизден кыйкым таап, кол салыш үчүн, өзүбүздү кулга айландырып, эшектерибизди тартып алыш үчүн үйгө киргизишти" дешти.
Ошондо алар Жусуптун үй башкаруучусуна жакын келишип, ага эшиктин жанынан мындай деп сүйлөй башташты. Кулак салчы мырза, биз мурунда азык сатып алганы келгенбиз. Жолдо түнөгөн жерибизде каптарыбызды ачсак, ар бирибиздин күмүшүбүз каптарыбыздын оозунда салмактап тартылган боюнча экен. Азыр биз аларды өз колубуз менен кайра бергени келдик. Ал эми азык сатып алыш үчүн башка күмүш ала келдик. Каптарыбызга күмүшүбүздү ким салып койгонун билбейбиз. Ал тынчсызданбай эле койгула, коркпогула. Силердин кудайыңар, атаңардын кудайы кабыңарга кенч салып берди. Күмүшүңөр жөнүндө мага да жетти деди да аларга Шимонду алып келди. Анан ал киши бул кишилерди Жусуптун үйүнө киргизип суу берди. Алар буттарын жуушту, ал булардын эшектерине да жем берди. Алар белектерин түшкө маал Жусуп келер убакытка жакын даярдап коюшту. Анткени ошол жерде тамактанышаарын угушкан эле. Жусуп үйүнө келгенде алар колдорундагы белектерин үйгө алып кирип, ага беришти. Анан жерге чейин ийилип таазим этишти. Жусуп алардын ден соолугун сурады. Анан мындай деди: "Силер айткан каары атаңар күйлү күчтүүбү? Дагы эле тирүүбү?" Алар: "Сенин кулуң биздин атабыз күйлү күчтүү, дагы эле тирүү" деп жооп беришти. Анан баш ийип таазим этишти. Жусуп өзүнүн энесинин уулу бир тууганы Бенжаминди көрүп: "Бул силер айткан кенже бир тууганыңарбы?" деди. Анан ага кайрылып: "Уулум, Кудайдын ырайымы сени менен болсун" деди да шашылыш чыгып кетти. Анткени бир тууганына болгон сүйүүсү артып, ыйлап жибере жаздады. Анан ал ички бөлмөгө кирип, ошол жерде ыйлады. Анан бетин жууп кайра чыкты. Кайраттангандан кийин тамак тарткыла деди. Ага өзүнчө, аларга өзүнчө жана бирге түштөнгөн мисирликтерге өзүнчө тамак тартышты. Анткени мисирликтер үчүн еврейлер менен бирге отуруп тамактануу жийиркеничтүү болчу. Аларды Жусуптун алдына улуулата отургузушту. Ошондо бул адамдар таң калып, бирин-бири карашты. Жусуптан аларга тамак тартылып жатты. Аларга караганда Бенжаминге 5 эсе көп тартылды. Алар Жусуп менен тойгончо ичип жешти. 44 бөлүм. Анан Жусуп үй башкаруучусуна мындай деп буйрук берди: "Бул адамдардын каптарын алып кете алышынча эгинге толтуруп, ар биринин күмүшүн өз кабына салып кой. Ал эми менин күмүш чөйчөгүмдү кенжесинин кабынын оозуна эгин сатып алган күмүшү менен кошо салып кой." Үй башчысы Жусуптун айтканын айткандай кылды. Эртең менен жарык киргенде бул кишилер эшектери менен кое берилди. Алар шаардан узай электе Жусуп үй башкаруучуга мындай деди: "Жөнө, бул адамдарды кууп жет. Кууп жеткениңде аларга эмне үчүн жакшылыкка жамандык менен жооп бердиңер? Бул мырзамдын аш иче турган чөйчөгү эмеспи? Ал бул чөйчөк менен бал ачат. Силер жаман иш кылдыңар" де. Ал кууп жетип аларга ушул сөздөрдү айтты. Алар ага: "Мырзабыз эмне үчүн мындай сөздөрдү айтып жатат? Жок, кулдарың мындай иштерди кылбайт. Каптарыбыздын ооздорунан тапкан күмүштөрдү биз Канаан жеринен сага кайра алып келбедик беле? Эми кантип мырзаңдын үйүнөн күмүш же алтын уурдамак элек? Сенин кулдарыңдын кимисинен табылса, ал өлүм жазасына тартылсын жана биз мырзабызга кул бололу" дешти. Ал: "Жакшы болот. Силер кандай айтсаңар ошондой болсун. Чөйчөк кимден табылса, ал мага кул болуп калат. Ал эми силер айыптуу болбойсуңар" деди. Алар өз кабын шашылыш түрдө жерге чүрүштү. Ар бири өз кабын ачты. Үй башчысы бир туугандардын каптарын улуусунукунан баштап кичүүсүнүкүнө чейин тинтип чыкты. Чөйчөк Бенжаминдин кабынан табылды. Ошондо алар өз кийимдерин айырып, ар бири өз жүгүн эшегине артып шаарга кайтып келишти. Анан жүйүт бир туугандар менен Жусуптун үйүнө келди. Ал үйүндө экен. Алар анын алдына келип жерге жыгылышты. Жусуп аларга: "Бул эмне кылганыңар? Силердин эмне кылганыңарды мендей адам сөзсүз билип коерун билген жок белеңер. Мырзабызга эмне айтмак элек? Эмне демек элек? Эмне менен актанмак элек? Кудай кулдарыңдын айыбын ачты. Эми биз да чөйчөктү алган адам да мырзабыздын кулу болобуз" деди жүйүт. Бирок Жусуп мындай деди: "Жок, мен мындай кылбайм. Кимдин колунан чөйчөк табылса, ошол мага кул болот. Ал эми силер атаңарга тынчтык менен бара бергиле."